Assalamu alaikum урматтуу биздин мекендештер, кадырлуу кыргыз журтубуз. Бүгүн биз сиздерге кайрылуу каргасы болуп отурабыз. Анткени Манас кызы Бурул карындашыбыз тез аранын ичинде операцияга муктаж болуп турат. Карындашыбыз Манас кызы Бурул онкологиялык фибросаркома оорусу менен ооруп жабыркап келүүдө. Карындашыбыздын ата-энеси 2017-жылдан бери Кыргызстандагы бардык ооруканаларга алып барып дарылоого аракет кылышкан. Бирок тилекке каршы өлкөбүздө мындай ооруну айыктырууга мүмкүн эмес болууда. Ошол себептен тез арада Манас кызы Бурул Индия өлкөсүндө операция кылууга муктаж. Операция кылуунун баасы 50 000 АКШ доллары. Бул акча каражатын чогултсак эле Аллахтын жардамы менен карындашыбыз сакайып кетүү жолунда турат. Кайдыгер эмес мекендештерибизде кыргызстандыктарды кайрымдуулук кылып жардам бериңиздерди өтүнөбүз. Акча каражатын котором деген бир туугандар экрандагы номерлардагы банктык реквизиттерге которсоңуздар болот. Манас кызы Бурулдун апасы Кымбатбүбү Жолдошбаева. Бул видеону дагы бөлүшүп таратып коюңуздарды суранабыз, урматтуу биздин бир туугандар. Бул дүйнө жалган адамзат билгин, заты жок Алладан улукман бул денди. Алла меримдүү, ырайымдуу, кечиримдүү, ибадат кыл эй пенде. Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары. 3 мартка алынган өлкөбүздөгү акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Каналга катталып ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Акчол Махмудов менен Роман Власов Алматыда күрөшө турган болду. Кыргызстандык балбан Акчол Махмудов менен россиялык спортчу Роман Власов күрөшө турган күн белгилүү болду. Алар Поддубный рестлинг лига турниринде 26 апрелде Алматыда беттешери айтылды. Бул күнү 10 өлкөнүн Азербайжан, Армения, Индия, Иран, Казакстан, Куба, Кыргызстан, Молдова, Жапония жана Орусиянын мыкты балбандары күч сынашмакчы. Россиядан чыккан Олимпиада чемпиону Муса Эвлоев Махмудов менен Власовдун күрөшү кеченин негизги беттеши болорун жана аны бүткүл күрөш дүйнөсү күтүп жатканын билдирди. Роман Власов россиялык грек-рим күрөшү боюнча эң татыктуу балбандардын бири. 2 жолку Олимпиада чемпиону, Европанын жана дүйнөнүн көп жолку чемпиону. Ал эми биздин Акчол Махмудов дүйнө чемпиону, Олимпиаданын күмүш байгесинин ээси. 1 жыл мурун балбандар Бишкекте беттешүүнү макулдашышып, бирок Махмудовдун жаракатынан улам жол ушу кийинкиге жылдырылган болчу. Депутат Жаныбек Кыдыкбаев мамлекеттик туу күнүнө карата куттуктоо жолдоду. Жогорку Кеңештин депутаты агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитеттин төрагасынын орун басары Жаныбек Кыдыкбаев мамлекеттик туу күнүнө карата куттуктоо жолдоду. Бул тууралуу эл өкүлү өзүнүн Facebook баракчасына жазып чыкты. Кадырлуу мекендештерим, санжыралуу тарыхы бар кыргыз мамлекетибиз тарыхынын, бүгүнкүсүнүн жана келечегинин символу болгон улут рухун чагылдырып, кызыл туубуз уюткулуу элибиздин басып өткөн татаал жолун, ата бабаларыбыздын каарман эмгегин жана асыл оюн таасын чагылдырып турат. Бул улуу күнү бири-бирибизге, мекенибизге асыл тилектерди жолдойлу. Жалпы кыргыз элине чын ден соолук, ачык асман, бакубатчылык каалайм. Кыргызстаныбыздын келечеги кең болсун, желегибиз ала тоонун аппак чокулары менен теңдеш желбирей берсин. Мамлекетибизде тынчтык болуп, элибиздин биримдиги бекем болсун деген депутат Жаныбек Кыдыкбаев. Адамдардын организми ысык суук болуп бөлүнөт. Эгерде суук ашынып кетсе, адамдар эмне кылат? Колу буту жылбай үшүп ооруй берет. Ошого баланс кылган иньян гель бул өтө жакшы жардам берет. Колу бутуңуз жылбай жатса, кан айланыңыз жакшырбай жатса, белиңиз, бутуңуз, тамандарыңыз муздап атса, иньян гелди колдонуңуз. Бул жаш өтүп калган адамдардын кан айланысы начар болгондуктан, жаш өтүп калган аталарыбызга, апаларыбызга алып берсек, алардын кан айланысы жакшырат дагы, өзүн жакшы сезип, жылуу жүрүп калат. Заказ кылам десеңиздер, экрандагы номерларга байланышыңыздар. Бул видео жалаң эркектерге, эгерде сиз төшөктө алсыз болуп, калооңуз жок болуп жатса, андан чыгарып бат-бат туалетке барып жатсаңыз, анда сизде простатиттин белгилери. Простатиттин дарысы чакшыр, өтө жакшы жардам берет. Андан тышкары дагы айымдардын бат-бат туалетке барып цистит болуп ооруп аткандарына дагы жакшы жардам берет. Бул чөптөрдөн жасалган жана эркектердин да аялдардын дагы простатитин көтөрөт. Эгер заказ кылам десеңиздер, экранда номерларга байланышыңыздар. Президент айдоочуларга карата айыппулдардын жогорулашына байланыштуу комментарий берди.
Кыргызстанда эми мындан ары 1 жылдын ичинде 3 жолу жол эрежесин кайталап бузган айдоочулар кайрадан экзамен тапшырууга жөнөтүлөт. Ошондой эле мас абалында рулга отурган айдоочулар 1 жылдан 3 жылга чейин унаа башкаруу укугунан ажыратылат. Мындай эрежелер ушул жылдын 8 мартынан тарта күчүнө кирет. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы катаал эрежелер тууралуу расмий маалымат тараткандан баштап социалдык тармактын колдонуучулары арасында ар кандай талкуулар болуп жатат. Эреже бузгандар үчүн каралган жазалардын катаалдашына байланыштуу президенттин пикирин билдик. Саламатсызбы, Садыр Нуркожоевич, саламатчылык. Учурда социалдык тармактын колдонуучулары жол кыймылынын эрежелерин бузгандыгы үчүн каралган жазалардын катаалдашын кызуу талкуулап жатышат. Бир катары нааразылык билдиришүүдө, көпчүлүгү мас болуп айдагандарды катуу жазалаш керек, бирок 3 жол эреже бузсаң кайра сынак тапшырасың дегени аша чапкандык. Бул коррупциянын гүлдөшүнө алып келет деген ойлорун ортого салышууда. Негизи эле жол кыймылынын эрежелерин бузгандарга жазаларды күчөтүүгө сиздин пикирди уксак жакшы болот. Ким болбосун жол эрежесин бузбай айдашы керек. Элдин баары ошого көнүшү зарыл. Бул мен же Акылбек Жапаров үчүн эмес, өздөрү үчүн да. Акылбек Жапаров бюджетти толтурам деп айыптарды көтөрүп жатат деген сөздөрдү окуп калып жатам. Айып пул менен бюджет толбойт, бюджет салык менен бажыдан толот. Бул айып пулдар биздин бюджет үчүн деңиздин бир тамчысы сыяктуу эле кеп анда эмес. Кеп башкада болуп жатат. Жыл сайын авариядан каза болгон жана майып болуп калган жарандарыбыздын саны көбөйүп баратат. Жаш балдарыбыз каза болуп кетип жатат. Каза болгондордун саны нуксаган согушта дагы мынча каза таппайт. Мисал келтирейин. 2020-жылы 6126 жол кырсыгы катталып, 754 адам каза болуп, 9227 адам майып болуп калган экен. Ал эми 2021-жылы 7438 жол кырсыгы катталып, 869 адам каза болуп, 11370 адам майып болуптур. 2022-жылы болсо 7040 жол кырсыгы катталып, 690 адам каза болуп, 11049 адам майып болуп калган. Эми жашы жетелек балдарыбыздын каза болгондугу тууралуу маалыматтарга токтолоюн. 2020-жылы 93 бала каза болуп, 1456 бала майып болуптур. 2021-жылы 111 бала каза болуп, 2175 бала майып болуп калган. 2022-жылы 103 бала каза болуп, 2226 бала майып болгон. Ал эми мас абалында айдап жүргөндөрдүн кесепетинен каза болгондор боюнча айтсам, 2020-жылы 467 кырсык катталып, 62 адам каза болуп, 451 адам майып болуп калган. 2021-жылы мас абалындагылардын катышуусу менен 458 кырсык катталып, 56 адам каза болуп, 768 адам майып болуптур. 2022-жылы 422 кырсык катталып, 39 адам каза болуп, 742 адам майып болуп калган. Мына ушунун баары жол эрежесин билбей, билсе дагы эрежени сактабай айдагандардын кесепетинен болуп жатат. Акыркы 30 жылда айдоочулук күбөлүктөр туш келди сатылып келгенин билебиз. Бул эч кимге жашуун деле эмес. Мен депутат болуп жүргөн мезгилде 16-18ге чыккан балдарына ата-энелери айдоочулук күбөлүктү берек кылып жаткандарда көп болгон. Азыр ошолордун баары эл арасында машина айдап жүрүшөт да, албетте жол эрежесин толук билишпейт, анткени ата-энеси күбөлүктү сатып берген. 2020-жылга чейин айдоочу күбөлүктөр сатылып келген. Азыр андай жок. Ким экзамен тапшырса алат, тапшыра албаса 1 ай 2 айдан кийин кайрадан тапшырып жүрүп, качан гана өзү тапшыра алганда алат. Адам баласы бар жерде баары болот экен. Айрым бир тааныштарын өткөрүш үчүн кошуна бөлмөдө туруп алып экзамен тапшырып жаткан кишиге дүрбү же аралыктан башкаруучу компьютер аркылуу жардам берем деп кармалып жаткандар да бар. Бирок биз бара-бара баарын ордуна коюп, өнүккөн өлкөлөрдүн деңгээлине жетишүүгө аракет кылышыбыз керек. Антпесек кантип алдыга жылабыз? Мен жол эрежесин бузушум керек. Айып пулду азыраак кылгыла деген дагы талаппы? Тескерисинче 2-3 эмес 5 эсе көтөргүлө деп чыгыш керек эле көпчүлүк эл. Себеби жогоруда мен айтып өткөн майып болуп калган адамдардын көпчүлүгүн мындан ары мамлекет багабыз, тагыраагы элдин эсебинен багабыз. Жөлөк пулдар берилип жатат, бакканынго мейли багабыз. Көп адамдарыбыз каза болуп кетип жатпайбы? Ошол жагы өкүнүчтүү. Мен акыркы 3 жылдын статистикасын эле мисал келтирдим. Анчалаган үй бүлөлөр ондогон жылдардан бери жакындарын жоготуп, зарлап олтуруп калышты. Ошондуктан 3 жол эреже бузгандар кайра экзамен тапшырат дегенди толук колдошубуз керек. Эгер жол эрежесин мыкты билсең, дароо тапшырып чыгып кетесиң. Билбесең үйрөнөсүң. Күбөлүктү сатып алгандар ошентип оңолот. Анын эмнеси жаман? Мындан сырткары айрым байлардын балдары ылдамдык 100 деп көрсөтүп турган жерден 240 менен айдап келгенин көрүп жатабыз. Эч жака шашпаш керек, шашкан шайтандын иши дейт. Акырын айдасаң барчу жериңен ашып кетсе 5-10 мүнөт кечигип барарсың. Анда эч нерсе өзгөрүп кетпейт. Жол эрежесин сактап айдасаң өзүңдү да сактайсың, башкаларга да коркунуч келтирбейсиң. Бир келген өмүрүңөрдү сактагыла, башкалардын өмүрүнө коркунуч келтирип залал келтирүүгө себепчи болбогула. Сурообузга жооп бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Сиздерге да рахмат деп маек куруп берген президент Садыр Жапаров Кабар маалымат агенттигине.
Assalamu алейкум мекендештер, Москвадагы бүт туугандар, кандайсыздар? Туугандар, биздин оюн уланып атат. 3 машинанын оюну туугандар. Дагы бир тааныштырып кетейин жаңадан. Туугандар, биздин оюнда 3 машина. 2 Матис, бул Ланосубуз туугандар. Мындан тышкары бизде 4 iPhone телефонубуз бар, 3 iPhone 11, бирөөсү iPhone 14 туугандар. iPhone 14'tü араттагыдай ким көп билет алган утуп кетет, до конца оюнга катышасыз, шансыңыз көп болот туугандар. Анан эң кичине приздерибиз 110 конверт 1000 рубль приздерибиз бар туугандар. Билеттин баасы 500 рубль, 2100 адам катышат туугандар. Азыркы моментте бизде 550 билет калды. Эртең бир күн биз финалды белгилейбиз. Билет алышка шашылыңыздар туугандар. Ойноңуздар, утуңуздар, баарыңыздарга ийгилик туугандар. Быйыл жеңилдетилген айыл чарба насыясынын суммасы 1,6 миллиард сомго азайды. Быйыл айыл чарбасын каржылоо 11-чи долбоорунун алкагында элеттеги фермер дыйкандарга 3 миллиард сомдук жеңилдетилген кредит берилет. Бул тууралуу айыл чарба министрлиги билдирди. Аталган сумма былтыркыга салыштырмалуу 1,6 миллиард сомго аз. Айыл чарбасын каржылоо 10-чу долбоору боюнча 4 миллиард 677 миллион сомго 8256 насыя берилген. Маалыматка ылайык бул жылы арзан кредит берүү шарттары дагы өзгөргөн. Мурда элеттиктер каражатты 7 банк аркылуу алып келсе, эми Айыл банк менен РСК банктан гана алууга мүмкүн болот. Ошондой эле мал чарбачылыгы жана өсүмдүк өстүрүү категорияларына эле берилет. Айыл чарба продукцияларын кайра иштетүүгө берүү токтотулган. Бул тармак кластердик долбоорлор аркылуу каралаарын белгиленди. Айыл чарбасын каржылоо 11-чи долбоорунун жеңилдетилген шарттагы кредиттери качан берилип баштаары азырынча белгисиз. Кыргызстан менен Кытайдын чек арасында жакын жерде жер титирөө болду. Казакстандын сейсмологтору Кыргызстан менен Кытайдын чек арасына жакын жерде жер титирөө каттады. Бул тууралуу тажрыйбалык методикалык сейсмологиялык экспедициясынын сайтында жазылган. Казакстандын сейсмологторунун маалыматында жер титирөө саат 19:01-де катталып, очогунда күчү 4,7 балга жеткен. Очог 15 чакырым тереңдикте болгону айтылат. Буга чейин дагы Кыргызстан менен Кытайдын чек арасындагы Какшал тоолорунда жер титирөө болгон. Финансы министрлигинин кызматкери алдамчылыкка шектелүүдө. Финансы министрлигинин баалуу металлдар департаментинин директорунун орун басары алдамчылыкка шектелүүдө. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен билдиришти. Маалыматка караганда баалуу металлдар департаментинин директорунун орун басары жооптуу кызматты ээлегенине таянып, МС аттуу жарандын ишенимине кирип, аны мамлекеттик органдарга ишке орноштурууга убада берип, алдамчылык жолу менен $700 ээлеп алганы аныкталган. Бул фактыга байланыштуу кылмыш жаза кодексинин 209-беренеси алдамчылык боюнча кылмыш козголуп, учурда тергөө иштери жүрүп жатат.